Саналуу күндөрдөн кийин билим уялары окуучулар үчүн ачылат. Учурда ата-энелер балдарына мектеп формаларын алып берип даярданышууда. Башкысы классикалык стилге дал келиш керек. Миргүл Бучукова 4 баласы менен Токтогулдан Борборго келип мектепке даярдык көрүп кетет. Анткени тандоо болгондуктан каалагандай мектеп формасын сатып алышат. Бирок бирдиктүү талап болгондуктан ошого жараша кийинишет. Ак кофта, кара шым, кара юбка алып атабыз. Талапка жооп бере тургандай эле алып атабыз. Мектеп формасын ылайыктап эле. Окуучулардын мектеп формасында жалпы билим берүү уюмунун класстын айырмалоочу белгилери, эмблема, төш белги, сайма жана башка болушу мүмкүн. Окуучулардын мектеп формасы аба ырайына жана окуу сабактарын өткөрүүчү жерге, окуу бөлмөлөрүндөгү температуралык режимге ылайык болууга тийиш. Ал эми спорттук кийимди жана бут кийимди, джинсы кийимдерди, пляждагы үйдөгү кийимди жана бут кийимди кийип жүрүүгө жол берилбейт. Нормально? Мектепке даярдык көрүп жүргөндөрдүн арасында 5 баланын энеси Айсулуу Миярова да бар. Анын 4-кызы быйыл 0-класска барат. Сунуш берилди да, сиздер 0-класска барып окусаңар болот, садиктен чыгып, кааласаңар калсаңар болот деди да. Анан баягы баары бир 0-ды окугандан кийин 1-класска барганда балдарга жеңилдик болот. Анткени 0-класстан тамга таанышат. Эми бала бакчада деле окутулат дейт, бирок аякта оюн сыяктуу, баягы оюн каракай. Бул мектептен 0-га берген себебибиз бул уже үйрөнүп баштайт. Тамга тааныганды, партага отурганды дегендей. Белгилей кетсек, быйыл өлкө боюнча бала бакчадагы даярдоо тайпаларындагылардан сырткары 6 жашка чыккан балдар 0-класска милдеттүү барыш керек. Алар кийинки жыл дароо 2-класска отурат. 480 жанагы Нарсте деген программа бар, ошону билиш керек да, сөзсүз түрдө. Бизде Кыргызстанда мурда 0-класстар кээ бир эле мектептерде болчу. Быйыл баардык мектептерде ачылып атат, ошондуктан алар барыш керек. Кийинки жылы баарыңыздарга белгилүү 12 жылдык өтүп атканда ошо окуучулардын баардыгы ошол 0-классты өтүп, анан дагы кандай болот дагы карап көрөбүз да. Эскерте кетсек, Кыргызстандын мектептеринде 1-коңгуроо 2-сентябрда кагылат. 1-класска баруу үчүн электрондук каттоо 30-августка чейин уланат. Учурда 113 миңден ашык бала кабыл алынганы белгилүү болду. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.